Мен жөнүндө да Элвира Жыргалбековна айтып кетти, спикер деп атап кетти, мен да жооп берип коеюн. Урматтуу депутаттар, албетте биз демократиялык өлкө, парламенттик демократиялык өлкө, муну бардыгыбыз жакшы билебиз. Сөз эркиндиги бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр мамлекетибизде ачык, айкын, бардыгы өзүнүн ой эркин ачык айтканга эч ким тоскоолдук бербейт. Айрыкча биздин 2010 жылдан бери иштеп келип аткан конституциябызда так көрсөтүлгөн. Кимде ким өзүнүн айткан сөзүнө, айткан жүрүш турушуна сот алдында жооп бербейт деп. Мына мыйзам, баш мыйзамыбыз бар, так көрсөтүлүп турат. Ал эми бул мыйзам долбоору боюнча, урматтуу депутаттар, биз азыр 21-кылымда жашап жатабыз. Мына 20-кылымдарда биз газета, журналдарды көп алып, көп окучук. Эгерде ошол газетага сиз жөнүндө же башка бир инсан жөнүндө туура эмес маалыматтар жазылып калса, ошол киши барып, ошол газетанын сотко бергенге толук мүмкүнчүлүк, укугу бар. Эмне себептен менин атым мында аталып калды, эмне себептен мен кылбаган ишти кылды деп жаздыңар деп, ошол газета болобу, журнал болобу соттошконго толук мүмкүнчүлүк болгон. Бул ар бир адамдын өзүнүн укугун коргогонго мыйзам ушундай жол берген. Эми азыр 21-кылым, урматтуу депутаттар. Заман өзгөрөт экен, технология өзгөрөт экен. Ошол газета, журналдар аз окулуп, аз сатылып, бирок элдин бардыгы, дүйнөнүн инсандардын бардыгы бүгүнкү күндө ушул маалымат каражат булактарын кайдан алып атат? Бүгүнкү интернет булактарынан алып, окуп, көрүп, ишенгенне ишенип, ишенбегенне ишенбей бүгүнкү күндө жүрөт. Бирок биз мамлекет, Кыргызстан мамлекети, мына алдыда дагы көп технологиялык өзгөрүүлөр болот. Эгерде биз ушул мыйзамды кабыл алып койсок, алдыдагы көп башаламандыктын алдын ала иштерин токтотобуз. Бул адамдардын укугун мына ушул жерден коргойбуз. Ар бир адамдын укугу ушул жерден коргогонго ушул мыйзам жол берет. Эгерде маалымат каражат булактарынан, интернет булактарынан, интернеттин кайсы бир булактарынан троллдорду ачып алып, фейктерди ачып алып, бир адамга жаман сөз айтылса, бир адамдын кылбаган, кылды деген иш, аракеттери көрсөтүлсө, ал актаныш керек да. Ал өзүн коргош керек да. Мына ушул мыйзамдын негизинде ал укук коргоо органдарына кайрылабы? Же тийиштүү мына өкмөт өзү иштеп чыгат. Кайсы мамлекеттик орган экенин. Ошол органга кайрылганда, ошол орган иштеп, ошону ким жазып чыккан, таап бергенге аракет кылат. Эгерде таап берсе ошол кишини, анан кийин сотко берип, ошол киши далилдесин деген бул мыйзам. Бул бардыгыбыздын укугун коргоп атат. Бул айрыкча мисалы оппозициялык маанада жүргөн бүгүнкү күндөгү биздин урматтуу мекендештерибизге эң керектүү мыйзам. Эгерде мамлекет тараптан оппозициялык кыймылда жүргөн мекендештерге аккаунттарды ачып алып, бийлик тараптан АТК чабуул жасалса, ал киши барып толук мүмкүнчүлүк берилип атат, бар актанганга, ошо кишини таап бергиле. Ошо аккаунттан чыгып алып, мени кара жалаа менен мен кылбаган иштерди кылды деп жазып атат, чыгарып атат, элге мени жаман көрсөтүп атат деп кайрылса, органдар иштейт. Мына ушул мыйзамдын керек жагы ушул. Бул адамдардын укугун сактап берип атабыз бул мыйзам менен. Бардыгыбызга тең иштеш керек. Албетте, мыйзам болгондон кийин Кыргызстан элинин бардыгына тең иштеш керек. Ошондон гана биз демократиялык өлкө болуп өнүгөбүз. Мына ушул негизинде ушул мыйзамды иштеп чыгып атат, урматтуу депутаттар. Башка, мен ойлоймун, бул мыйзамдын автору болуп чыккан депутаттар башка ой жок. Башка ой жок, жаман ой жок. Мен ушундай түшүнөмүн. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, бул мыйзам бүгүнкү 21-кылымга мына жаңы технологиялардын иштешинде эң керектүү мыйзамдардын бири болот. Маалымат каражат булактарындагы бардык иш-чараларды демократиялык, адамдын укугун сактаганга ушул мыйзам бизге чоң жардамын тиет. А башка сөз эркиндигин токтотобуз. Башка кыймылды, сөз эркиндик кыймылын токтотобуз деген ниеттен алыспыз. Бул эч кандай тиешеси жок.
Сен өзің сөз еркіндігін белгізем десең, жаз, айт, көрсөт. Мынакей ошол ачык айкындык деген ошол. Ал бекинип алып, өзүн көрсөтпөй, анан бир кишини жаманатты кылып, дүйнөгө, кыргыз элине көрсөтөм десе, анда жооп берсин да. Ачыгына чыгып жооп берсин да. Эгерде жооп бербей, мен бекинип алып кылам десе, анда укук коргоо органдары таап берет ал кишини. Сот таап берет. Сотко кайрылса, мына ошол негизинде ушул мыйзам керек, урматтуу туугандар. Башка жамандык, жаман ой, депутаттардын ою жок. Рахмат. 6-й микрофон, процедурный маселе. Спасибо, Дастан Актизбекович. Я бы хотела напомнить Наталье Владимировне, так как она также является председателем